Эгерде Ташиевди камап койсо, митингге чыгышы мүмкүн Жалал-Абад эли. Жалал-Абад эли Ташиев үчүн митингге чыкпайт. Себеп дегенде, Жалал-Абадты да Ташиев уят кылды. Эмне кылып уят кылды? Алар казино ойношту. Алар кумарпос болду. Акчанын аркасынан долларга кумар болушту. Ошон үчүн долларлап казинодон уттуруп атат да. Ташиев бүгүн мамлекеттен коркуш керек. Себеп дегенде ал мамлекетти жеди, ичти, колдон келишинче пайдаланды. Мамлекетке чиренип алып, нечен деген адамдарды кыйнады, тилин жулду, белин сындырды, керек болсо өлтүрдү. Анан ушул адамды кантип жакшы адам дейсиң? Бүгүнкү күндө ошондой эле Ташиев элден корксун. Ал элди коркутканды койсун. Себеп дегенде элди кыйнады. Ошондой эле Ташиев досунан корксун. Себеп дегенде досунан бакты талашты. А дос бакты талашпайт, аны душман гана кылат. Ошондой эле бул Жалал-Абадта мына мен иштешкен, ошондой эле көзү өтүп кеткен, көзү түрүү аксакалдарды айтып кетсем, көп адамдар, мына ошол эле Зулум Жамашев, бүгүнкү күндө Эргеш Төрөбаев деген адамдар бар. Ошондой эле мени ушул акимиятта иштесин деп биринчи кадр кылган Каныбек Тилекеев деген бар. Ошондой эле Дүйшөналы Мамасалиев деген бар. Турназир Бекбоев деген аксакалдар мына бүгүн иштеп жүрүшөт. Бүгүн эл аралап жүрүшөт. Мына ошого окшогон акылдуу аксакалдар. Ошондой эле Адыш Кочкоров, Исмаил Айсариев деген аттуу аксакалдар иштеп кетишкен Жалал-Абадта. Мына ошого окшогон интеллигенция чөйрөсү бар. Ошондой эле бүгүнкү күндө дагы Жалал-Абад кадрлардан кура эмес. Кадрлар бар. Мен деген адамдар бар. Ташиевке байланбайлы койгула. Ташиевден күчтүү адамдар бар. Мына ошондой эле мен айтып кетсем, ошол губернатор болуп иштеген Жусупалы Төрөмаматов. Кыргыз нефтегазда жакшы иштеген Рашид Бостонов. Ошондой эле бүгүнкү күндө ошол элдик губернатор аталган Медер Үсөнов деген бар. Ошондой эле Чымбердиевдер дегендер бар. Шаардык кеңештин депутаттары болгон күчтүү кадрлардан. Ошондой эле дагы бир күчтүү кадр Мурат Тагаев деген бар. Между прочим, Мурат Тагаев жөнүндө айтып кетсек, Кыргызстанда подземный ходду куруу шаарларда бул мертвый болуп калган. Ошол мертвыйлыкты оживлять эткен, ошону жандандырып, жан киргизген Жалал-Абад шаарында биринчи подземный ходду ошол эгемендүүлүктөн кийин, Советтер Союзунан кийин Кыргызстанда Мурат Тагаев болгон. Ал Шайырбек Тагаев менен мэрликти ат салышып, Мурат Тагаев Шайырбек Ташиевди утуп алган. Кийин Шайырбек Ташиев өч алып, агасы кызматка келгенде Мурат Тагаевди мэрликтен кууп чыккан. Ал эми агасы Рашид Бостоновдон өч алып, аны чет өлкөгө кубалап, аны камаган. Ошондой эле Ташиев Төрөмаматовдон өч алып, аны камаган. Себеп дегенде губернатор кезде Төрөмаматов жол тоскондо анын Ташиевдин жолун буган. Митингге каршы чыгып, сен эмне митинг кыласың деп. Ошондой эле митингге жакын болчу Ташиев. Анан дагы бир нерсе, бүгүнкү күндө Ташиевди мактап жактап аткандардын баарын суракка алгыла. Фейктер болсо фейктерин баарын текшергиле. Урматтуу органдын адамдары, айыпты силер угуздуңар, кылмышты силер козгодуңар. Эми акырына чейин барып текшергиле да. Себеп дегенде Ташиев бул төңкөрүшчү деп айып угузулду да. Төңкөрүшчү деп айыпталып атат да. А төңкөрүштүн аркасында кимдер болду атат? Карагыла да. Рахмат көңүл бөлгөндөрүңүздарга.